Буга чейин Кубанычбек Конгантиевдин жакын адамдарына катталган 100дөн ашык мүлктөрү тууралуу айтып бергенбиз. Бул чыгарылышта анын коомчулукка белгисиз калган башка активдерин тизмектейбиз. Конгантиевге таандыктелген бокс саталышындагы 4 компьютердик клуб төмөнкү даректерде жайгашкан. Нуркамал Жетикашкаева көчөсү, 29, Абай көчөсү, 40, Тыналиев көчөсү, 2/4, Токтогул көчөсү, 160 дарегинде интернет-клубдар бар. Ошондой эле, анын жакын тууганы Каныбек Конгантиевдин наамына Чуйкова көчөсү, 189 дарегинде жайгашкан Конкорд мейманканасы катталган. Капстрой курулуш компаниясынын объекттеринин 80%-ын Кубанычбек Конгантиев каржылайт. Ал эми компания куруп жаткан жер тилкелерин Конгантиев Бишкек шаардык кеңешиндеги таасири аркылуу алып берген. Мындан тышкары, Роял курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Мирлан Акжигитов Конгантиевден жер сатып алып, анын ордуна курулган имараттардан үлүш берген. Роял компаниясындагы Конгантиевдин үлүшү бар объектилер: Айтматов проспектиси 84, 84А, 86, 86А Батирлер, Айтматов проспектиси 94 дарегиндеги Роял Тауэр, Бизнес борбору, Масалиев көчөсү, 16, Молдовасанов көчөсү, 8Б, Карадаринскай көчөсү, 5А7 даректеринде Конгантиевдин үлүшү бар. Жыйынтыктап айтканда, Конгантиев шаардык кеңеш аркылуу Ихлас, Роял жана Капстрой компанияларына жер тилкелерин алып берүүгө көмөктөшкөн. Анын башка мүлктөрүн да тизмектейли. Эне Сай турак жай комплексинде үлүшү бар. Бум соода жана оюн зоок борборунун бир бөлүгү Конгантиевге таандык. Аялы Жанара Сейдахматова 2023 жылы Токтоналиев көчөсү, 96 үй, 28 Батирди күмөндүү жол менен менчигине алган. Мындай эбегейсиз байлыктын топтолушу катардагы аткаминердин расмий кирешесине эч качан дал келбейт. Бул мүлктөр шаардыктардын эсебинен, мыйзамсыз бөлүнгөн жерлердин жана коррупциялык келишимдердин натыйжасы. Мамлекеттик органдар бул фактылар боюнча кылда тиликтөө жүргүзүп, элдин энчиси болгон мүлктөрдү мыйзамдуу ээсине, мамлекетке кайтаруусу зарыл.